Şu darık canı küçükten muhtaç bolup жатабыз. Bir oğlumdan da işlemeydi. Жолдошум болсо көп жыл мурун 17 жыл мурун ушундай ооруп жүрсүң деп таштап кеткен. Бир туугандарым да жок. Ошо балдарым жетимсиретпейин деп эле колдон келишинче аракет кылам. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман мутаандар. Биздин Ал Жардам кайрымдуулук фонду буга чейин муктаж үй-бүлөлөргө жардам берип келген. Мына азыркы учурда Каракол шаарынын Касенова Айгүл эженин үйүнө келип отурабыз. Айгүл эже биз көрсөтүп жаткан ушул үйдө жашайт. Ушул Айгүл эжеге үйүнө кирсек, туугандар, мына Айгүл эжебиздин дагы ушул батирде жашайт экен, эски батирде. Ушул батирде акчасын төлөп, айлык акысын төлөп, ушул жерде жашайт. Анан ушул жерден дагы Айгүл эжебизди ушул батирди бошотуп койгула деген мааниде кайрылышыптыр Айгүл эжебизге. Анан эми бул жерде эмнеге көргөзүп атабыз? Айгүл эжебиздин кандай турганын, кандай абалда турганын сиздерге айтып коелу, көргөзүп коелу деген ниетте келдик. Эми Айгүл эже, мындан бир канча жыл мурда сизге келип, өз ошо Ал Жардам кайрымдуулук фондунун артынан сизге келип кеткенбиз, жардам болуусун. 3 жыл. Кайда карабыз моменталда жардам менен. Анан дагы ошол кандай муктаждыктар болуп жатат, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Азыркы саламатсыздарбы? Мен Каракол шаарынын тургуну болом. Өзүм жалгыз бой энемин, экинчи топтон майыпмын, ден соолукка байланыштуу. Ошо ишке жарабайм. 3000 сом пенсия алам, батирге берем, андан башка дары-дармек эч нерсеге артпайт. Ошо эки балам жалгыз. Ошо дары-дармек жана küçükten muhtaç bolup жатабыз. Bir oğlumdan da işlemeydi. Koldan gelişince musulman bir tуугандардан жардам сурайбыз. Özüm bolso şu 3000 сом пенсия алам, эч кандай жардам жок. Кээде мэрия соцзащита тараптан продукты, тамак аш, көмүрдү болуптарында эч кандай жардам жок. Ошо жашоо шарты өзүңөр көргөндөй. Жолдошум болсо көп жыл мурун 17 жыл мурун ушундай ооруп жүрсүң деп таштап кеткен. Бир туугандарым да жок. Өзүм болсо Покровка, Кызыл Сууда, Макаренко мектебинде интернатта өскөн, тууган тушканым жок. Эч кимисин тааныбайм. Ошо балдарым жетимсиретпейин деп эле колдон келишинче аракет кылам. Ошо жашоо шартыбыз өзүңөр көргөндөй эле. Бул батирде турганыбызга 2 жыл болду. Ошо квартираны да бошоткула деп суранып, жазга чейин суранганбыз. Квартиралар да кымбат, каяка барабыз билбейм. Квартиранын баары эң арзан эле 8-10 миң болот. Өзүңүз үйдө элесиздерби? Үйдө эле.